ар бир кылган ишибиз мейли экономикада болобу, чек арада болобу, же болбосо кандай чечим кабыл алам мен эл үчүн, мамлекет үчүн болот. 5 жыл бою өлкөнүн өнүгүү трансформациясы бир мүнөттөгү тыным алган жок. Экономикалык өнүгүү жаңы тарыхый чекти багындырууда. Азыр ички дүң продукциянын көлөмү дээрлик 1,5 триллион сомго жетип калды. Садыр Жапаров жаңы бийликке келген 2020 жылы казнадагы тартыштык 20 миллиард сом болчу. 30 жылдан бери келе жаткан бюджеттеги дефицит профицитке алмашты. Өлкө казнасы 2020 жылы 247 миллиард сом болсо, быйыл 1 триллион сомдон ашаары күтүлүүдө. Мамлекет эгемендик алгандан бери чогулган тышкы карыздын эң көп бөлүгү ушул күндөрү төлөнүүдө. Ага карабай Кыргызстан өнүгүү темпин жогорулатты. Мугалимдердин, дарыгерлердин, укук коргоо кызматкерлеринин, чек арачылардын айлыгы эселеп өстү. Пенсия, жөлөк пул жогорулатылды. Социалдык келишим долбоорунун алкагында аз камсыз 32 миңден ашык үй бүлөгө 100 миң сомдон, дагы 13 миңден ашыгына 150 миң сомдон берилди. Кайда барба жаңы курулуштар, ачылыштар, жаңылануу, өзгөрүүлөр болуп жатат. 5 жыл аралыгында 800дөн ашык мектеп, балабакча, оорукана, маданий жана спорттук жайлар курулду. Республика боюнча 75 миңден ашык ипотекалык батир курулуп жатат. Өлкөнүн улуттук кызыкчылыгы үчүн болгон туура 21 жылдык айыгышкан күрөштөн кийин гана Садыр Жапаровдун мүдөөсү ишке ашып, кумтөр кайтарылды. Азыр элдин пайдасына иштөөдө. Былтыр 102 жаңы ишкана ачылып, дээрлик 10 миң адам жумуш менен камсыз болсо, жыл аягына чейин 138 жаңы өндүрүш объектиси ишке берилет. Ширеңке чыгарбаган Кыргызстан азыр таштандыдан электр энергиясын өндүрө баштады. Эл аралык маанидеги мега долбоорлор ишке ашууда. Анын бири Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору. Мындан тышкары, Камбарата биргеси курулуп бүтсө, Кыргызстандын энергетикалык көз карандысыздыгы камсыздалат. Өлкө өз каражатына Барскоондон Кытайга чейин бара турган 3-чү коридорун курууга бел байлады. Көп векторлуу тышкы саясат жолго коюлду. Өзбекстан, Тажикстан менен чек ара маселесине чекит коюлуп, Кыргызстан эл аралык аренада аброюн жогорулатты. Өлкө өз каражатына кубаттуу аскердик техникаларды сатып алып, Кыргыз армиясын күчтөдү. Анын ичинде байрактар, Аксуңгур, Акынжы, Печора жана зооттолгон техникалар бар. Аэропорттун киришеси азыр 6 миллиард сомдон ашты. Натыйжада өлкөдөгү бардык аэропорттордун инфраструктурасы жакшыртылып, өлкө өз каражатына сатып алган учактар элге кызмат көрсөтүүдө. Эң ириде уюшкан кылмыштуу топторго каршы элдешкис күрөш жүрдү. Акыркы 5 жылда кылмыштуулук дээрлик 50-60% төмөндөп, коомдо тартип орноду. Коррупцияга каршы күрөштөн өлкө казынасына кем дегенде 200 миллиард сомдон ашык түшүп, 1000ден ашуун кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк мамлекетке кайтарылды. Бардык тармакта тартип орноп, жаркын келечекке, өнүгүүгө жол ачылды. Натыйжада жарандардын мамлекетке болгон ишеними кайтып келди. Менин эң башкы милдетим кыялымдагы Кыргызстанды өнүгүп өскөн, эли бакубат жашаган, эч кимге көз каранды болбогон өлкөнү куруу.